айыл чарба тармагына бардыгы болуп 26,6 миллиард сом өлчөмүндө каржылык колдоо көрсөтүлүп ишке ашырылып жатат. Бул көрсөткүч мурдагы жылдарга салыштырмалуу 4 эсеге көп экендигин белгилеп коюу зарыл. Суу чарба тармагы айыл чарбасынын негизги артыкчылыктуу багыты болгондуктан ирригация объектилерин оңдоо жана тазалоо иштерине республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинен 1 миллиард 100 миллион сом акча каралып, анын ичинде 724 миллион сому бөлүнүп берилип, же былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 7 эсеге көп каражат бөлүнгөн. Бөлүнгөн каражат толугу менен пайдаланып, 115 километр чарба арал каналдарды механикалык тазалоо, 518 гидротехникалык курулмаларды, 101 насостук станцияны оңдоо, 220 насостук агрегаттарды калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү.